Премьер-министр Бишкек мэрин отставкага кетирүү боюнча буйрукка кол кое элек. Өкмөттөн маалымдашкандай шаардык кеңештен тиешелүү билдирүү келе элек. Эске салсам 13-июлда жергиликтүү депутаттар мэр Албек Ибраимовго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Чечимди чукул отурумга чогулган 40 эл өкүлүнүн баары колдоду. Мындай кадамга жүйөлүү себептер айтыла элек. Анын ортосунда мэр өзү эмгек өргүсүндө. Депутаттардын чечимин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев же колдоп, же четке кага алат. Бишкек мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Бул тууралуу аталган комитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык буга чейин социалдык тармакта тараган Ибраимовго карата издөө жарыяланган тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Ага карата издөө жарыяланган эмес, бирок суракка чакырылды деп айтылат билдирүүдө. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдөн соң бюджеттин тартыштыгы жаралбайт. Буга турнирдин катчылыгынын башчысы Нурсултан Аденов ишендирүүдө. Эске салсам, Евразиялык өнүгүү банкы анализ жүргүзүп, Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөргөндөн кийин жылдын экинчи жарымында казынада тартыштык пайда болоорун билдирген. Аденовдун айтымында турнирди уюштурууга мамлекеттик бюджеттен 307 миллион сом бөлүнгөн. Дагы ушунча акчаны демөөрчүлөр кошууда. Ал эми бул сумма казынадан жыл сайын маданиятка бөлүнүүчү чыгымдан ашпайт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган делегация Грузияга сапар тартты. Алар бүгүн башталчу ачык өкмөт саммитине катышат. Бул саммитке мүчө болгон 70тен ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Анда ар кыл өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат берилет. Белгилей кетсек, Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрь айында кошулган. Анын алкагына ачык маалыматтар саясаты иштелип чыккан. Аксы районунун Кара Суу айыл аймагында жеңи жоктун 168 жылдыгына арналган төкмө акындардын 2 күндүк айтышы жыйынтыкталды. Ага тандоо турудан өткөн 16 акын катышып, жыйынтыгында жаш төкмө акын Кубат Тукешев жеңишке жетти. Маалыматка ылайык республикалык айтыштын тандоо туруна 44 акын катышып, анын 16сы Аксыдагы маарекеге жолдомо алган болчу. Ал эми 14-июлда башталган айтыштын биринчи күнүндө 16 акындан 8 акын жарым финалга жолдомо алып, экинчи күнкү айтышта алардан 4-өсү финалга чыкты. Калыстардын жыйынтыгы менен финалда баш байге Кубат Тукешевка, биринчи орун Асылбек Маратовго, экинчи орун Азат Айдаркуловага, үчүнчү орун Абдалда Нуралиевке ыйгарылды. Бишкектеги 1-май райондук ички иштер башкармаларында урушуп кеткен тартип сакчылары кызматтан бошотулат. Бул тууралуу маалымат чейинде шаардык ички иштер башкармалынын башчысы Сталбек Рахманов билдирди. Анын айтымында кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында 2 милициянын кызматтан четтетүү чечими кабыл алынган. Мушташа кеткендердин бири Чүй облустук ооруканада жатып чыкты, ал толук дарыланып бүткөндөн соң кызматтан алынат. Сталбек Рахмановдун билдиргенине таянсак, жыл башынан бери 18 милиция иштен бошотулуп, 3 тартип сакчыга карата кылмыш иши козголду. Ошто 5 жашар кыз сууга агып каза болду. Окуя кечээ катталган. 5 жаштагы кыз тайенеси менен Ош шаарына караштуу Озкур айылына конокко келген. Ал каналдын жээгинде ойноп жаткан учурда кароосуз калган. Наристин ата-энеси ажырашып кеткендиктен тайенесинин колунда тарбияланып жаткандыгы иликтөөдө айтылды. Ош шаардык милициясы Ош шаарынын тургундарын жана конокторун сууга түшүүдө коопсуздук чараларын көрүүгө чакырып келет. Ошого карабастан ата-энелеринин жакындарынын шала калынан сууга түшүү сезону, балдардын сууга чууп каза болгон 3 учуру катталган. Башка кабарлардан бүгүн Хельсинкиде АКШ менен Орусиянын президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин жолугушат. Трамп кечээ күнү кечинде Финляндияга учуп келди. Саммитте эки өлкө президенттери көзмө-көз эмнелер тууралуу сүйлөшөөрү бүйүр кызыткан темага айланууда. Тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк эки өзөктүк державанын лидерлери алдын ала күн тартибин бекитпестен жолугуп жатышат. Буга чейин Трамп менен Путиндин жолугушуусунда Украинанын чыгышындагы жана Орусия аннексиялаган Крымдагы жагдай тууралуу сөз болору айтылган. Мындан сырткары өзөктү куралсыздандыруу маселеси козголору дагы белгиленген. Түркменистанда спирт ичимдигин сатууга тыюу салынды. Буга адамдардын өлүмү себеп болгон. Акыркы айларда аталган өлкөдө аракка уулангандар кескен көбөйүп кеткен. Себеби өлкөгө метил спирт алынып келинип, ал этил спирттин ордуна колдонулгандыгы айтылууда. Учурда күч түзүмдүн кызматкерлери жеке дүкөндөрдө
учурда кыдырып, спирттик ичимдиктерин алып кетип жатышат. 2018-жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанда өспүрүмдөр жана балдар аралашкан 600дөн ашуун кылмыш иши катталган. Анын 400дөн ашууну ата-энеси иш издеп миграция чыгып кеткен үй бүлөнүн балдары экендигин Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы полковник Марат Сапаев билдирди. Тартип сакчылары кылмыштын алдын алуу үчүн үймө-үй кыдырып, ата-энеси миграцияда жүргөн балдарды каттуу калууда. Бирок өздүк курамдын күчү баарын эсептегенге жетпей жатат. Ушундан улам бул көйгөй күч бойдон калууда дейт Марат Сапаев.